Парламенттик шайлоонун маанилүүлүгүн эске алуу менен шайлоодо атаандаштык жана депутаттык орунга күрөш күчтүү болот. Мындан улам айрым талапкерлер атаандаштыктын мыйзамсыз ыкмаларын колдонушу мүмкүн. Бул максатта президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш Адилет жана таза шайлоо өлкөнүн намысы үчүн платформасын ишке киргизди. Каждый гражданин, каждый избиратель сегодня берет ответственность. Ар бир жаран шайлоочу өлкөнүн келечеги үчүн өлкөдөгү туруктуулукту камсыздоо жоопкерчиликти колуна алды. Биз Адилет жана таза шайлоо өлкөнүн намысы үчүн платформасы ишке киргенин жарыялайбыз. Бул урам менен биз ар бир жаранды шайлоочуну өлкөнүн келечеги алдында жоопкерчиликтүү болууга чакырар элек. Президенттин алдындагы антикоррупциялык ишкердик кеңеш мамлекет башчысынын Адилет, таза жана ачык шайлоону өткөрүү жана жогорку кеңеште люстрация өткөрүү боюнча саясий эркин колдойбуз. Люстрация ар бир жарандын колунда. Кыймылдын курамына шайлоо маселелери боюнча эксперттер, ыктыярчылар менен активисттер, байкоочулардын ишин жөнгө салып жардам бере турган белгилүү коомдук ишмерлер кирет. Антикоррупциялык ишкердик кеңештин өкүлдөрү байкоочуларды, партия өкүлдөрүн жана башка тиешелүү жактарды административдик ресурс колдонууга, добуш сатып алуу мыйзамдарын бузууга дыккат көңүл бурууга чакырат. Ушул эки факторга көбүрөөк көңүл бурса, ошол байкоочулар, партиядагы жанакы бири-бири менен атаандаштар ошого концентрация кылса жакшы болот эле дегендеги, анткени кичинекей бир майда бир бузуулар алар деген ошол территориалдык түрдө, ошол райондук же болбосо бир айылдык деңгээлде же кандай деңгээлде анын баарын чечүүгө жол берет. Бирок ушул эки фактор бул көрүнбөгөн, бирок баарыбыз уккан, керек болсо кээ бир жерлерде мындай факт менен көрүнгөн бул нерселер болуп атат да. Шайлоочулардын чыныгы өзүнүн ойлонуп, чыныгы өзүнүн тандоосуна жакшы бир түрткү, жакшы бир мындай өбөлгө түзүп берет да. Үгүт иштери башталганга чейин эле Ички иштер министрлигине 12 мыйзам бузуу фактысы боюнча маалыматтар келип түшкөн. Алардын арасында добуш сатып алуу, үгүт учуру баштале электе эле үгүттө өңдүү мыйзам бузуулар бар. Бул көбүнчө маалыматтар добуш сатып алуу боюнча чыгып атат. Көбүнчөсү боюнча азыр териштирүүлөр жүрүп атат. Ошондой эле сиз билгендей кече Борбордук шайлоо комиссиясы менен 2-3 талапкерге письменный предупреждение берди, эскертүү берди жазык түрүндө. Ошол себептен дагы андан тышкары да биз Ички иштер министрлиги мыйзам чегинде карап, берде добуш сатуу барбы, жокпу деп туруп, ушул мыйзам чегинде чечимдер кабыл алып, кошумча дагы маалымат айтабыз. Мындан улам антикоррупциялык ишкер кеңештин өкүлдөрү жарандык коомду жана шайлоочуларды административдик ресурс колдонуу же добуш сатып алууга каршы чогуу турууга чакырат. Эгер мындай көрүнүштөр орун алса, кеңештин Telegram каналына же интернет сайтына кайрылууга болот. Өз кезегинде тиешелүү адистер тарабынан ыкчам чаралар көрүлөт. Использование административного ресурса или же административдик ресурс колдонуу же добуш сатып алуу шайлоону жокко чыгарган же ызычууну жараткан маселе. Мындан улам биз бул көрүнүшкө көңүл буруп жатабыз. Жарандар аудио видеолорду биздин Telegram каналга жөнөтө алышат. Биз баарыбыз биргеликте бул терс көрүнүштүн тамырын кыркышыбыз керек. Антикоррупциялык ишкер кеңештин өкүлдөрү ыкчам байланыш Telegram каналына же интернет баракчага келген шайлоо мыйзамдарын бузуу боюнча маалыматтарга ыкчам жооп кайтарып, тиешелүү органдар чара көрүшөт. Добуш сатып алуу жана башка мыйзам бузуулар аныкталса, мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөрүн айткан кеңештин мүчөлөрү, партия же бир мандаттуу талапкерлер шайлоодон четтетилет дешет. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.